Кыргыз Республикасынын ар бир жараны мамлекет тарабынан акысыз юридикалык жардам алууга укуктуу. Жарандарга укуктук мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө юстиция министрлиги өнөктөштөр менен биргеликте бүт өлкө боюнча акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборлорун ачты. Акысыз юридикалык жардам көрсөтүү реестрине кирип, күн сайын жарандарыбыздын укуктук маселелерин чечүү менен мамлекет кепилдеген акысыз юридикалык жардам көрсөтүү мыйзамынын ишке ашырылышына кошкон салым үчүн адвокаттарга ыраазычылык билдиребиз. Биздин башкы максат кайрылган адамдын жашаган жерине карабастан жогорку деңгээлдеги юридикалык жардам көрсөтүү. Эмесе келиңиз, юридикалык кеңеш берүүнүн жол жоболору тууралуу сүйлөшөлү. Сурамжылоо жүргүзүү. Сиздин борборго жаран өзүнүн укуктук көйгөйү менен кайрылат. Сиздин аракетиңиз кандай болушу керек? Кандай гана квалификациялык кеңеш берүү болбосун, жарандардын кайрылуусун дыккат изилдөөнү талап кылат. Ал үчүн кылдат сурамжылоо жүргүзүү керек. Сурамжылоо бул сизге келген адам менен баарлашуу. Кеңеш берүүчү катары сиз келген адамдын укуктук көйгөйүнүн маңызын түшүнүшүңүз керек. Ошондой эле борборго кайрылууга себеп болгон мотивди иликтеп көрүңүз. Сурамжылоо жүргүзүүдө толук жана жыйынтыктуу жооп алууга так жана кыйыр суроолорду берүү керек экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Сиздин кеңеш пайдалуу болуш үчүн дал ушул этапта маселенин көйгөйүн жана маңызын аныктап аласыз. Эгерде кадыресе күндөлүк маселелер болсо, дароо жеринде ооз-2 юридикалык кеңеш бергениңиз жакшы. Эгерде кеңеш берүүгө кошумча даярдык керек болсо, маселени толук изилдеп чыгууга дагы бир ирет кабыл алууну бекитип алышыңыз керек. Бирок эсиңизде болсун, кеңеш берүү чукул керек болгондуктан кийинки кабыл алууну 3 күндөн кем эмес аралыкка бекитиңиз. Бул кайрылган адамдын маселесин оперативдүү чечип берүүгө кеңеш берүүчү адам сизге ишеним артышына шарт түзөт. Эгерде сизге кайрылган адамга квалификациялык юридикалык жардам керек болсо, сиз төмөндөгү талаптарды сөзсүз аткарышыңыз керек. Алар: кайрылган адам тууралуу маалыматты каттоо журналына киргизүү, иштин көлөмүн, жумуш эрежесин жана маалыматтын жашырундуулугу тууралуу билдириңиз. Кайрылган адамдын сөзүнөн жаздырып алып, маселенин кырдаалын жана талабын так аныктап алуу керек. Укуктук көйгөйдүн башталышы кандай болгон? Ошол ишке тиешелүү маселени аныктап алыңыз. Документтери жанында болсо, алар менен кылдат таанышып, көчүрмөсүн алып калыңыз. Алынган маалыматты текшерип, сурамжылоонун жыйынтыгын чыгарсаңыз болот. Эгерде кайрылган адамдын маселеси укуктук мүнөздө эмес болсо, анда ал адамды тиешелүү мекемелерге, тагыраагы мамлекеттик органдар же жергиликтүү өзүн өзү башкаруу тутумуна болобу компетенттүү органдарга багыттаганыңыз туура. Кеңеш берүү. Сиздин кардардын маалыматын алгандан кийин кеңеш берүү этабына өтөсүз. Кеңеш берүү бул ошол көйгөйдүн чечилишинин жол жобосун көрсөтүүчү укуктук маанидеги маалыматтарды берүү. Башта айткандай эле сиздин маалымат максималдуу пайдалуу болушу керек. Дыккат сурамжылоо жүргүзүп, алынган маалыматты кылдат анализдеп алыңыз. Бирок кылдаттыкты кармануу менен кеңеш берүүнүн негизги эрежелерин сактаңыз. Алынган маалыматты кардарыңыз менен бирге бир сыйра анализдеп алыңыз. Керек болсо, жаңы жагдайлар менен маалыматты талдап чыгуу керек. Ал ишке окшош кейстердин нормативдик базаларын изилдеп, керек болсо тийиштүү адистерден кеңеш алып көрүү керек. Кардарыңызга жаралган көйгөйдү укуктук талаада чечүү керек экендигин түшүндүрүңүз. Аны чечүүнүн кандай жолдору бар экенин кардарыңызга айтып бериңиз. Керек болсо, документтердин топтомун даярдап, муниципалдык, мамлекеттик жана коммерциялык эмес уюмдарга арыз, кайрылуу, даттануу сыяктуу документтерди даярдап берүү керек. Эгерде кеңеш берүүдө документтерди даярдоо муктаждыгы жаралса, анда сиз квалификациялык юридикалык жардам этабына келип жеттиңиз. Ошентип кардарыңыз сизден укуктук көйгөйүнүн чечилишин жана сапаттуу юридикалык жардам күтөт. Келген электрондук кайрылууларга жана каттарга кеп кеңеш берүү. ооз-2 же бетме-бет юридикалык кеңеш берүүдөн тышкары кат түрүндө кеңеш берүүнүн жол жоболорун билүүңүз керек. Кат түрүндөгү кайрылууларга жарандар төмөндөгү маалыматтарды көрсөткөн учурда кеңеш берилет. Алар: фамилиясы, аты жөнү, почта дареги, укуктук көйгөйүнүн түшүнүктүү жазылышы, кол тамгасы жана жазган мөөнөтү толук болушу керек. Эсиңизге салабыз, алгачкы маалыматты дыккат анализдеп алсаңыз, сиздин кеп кеңеш пайдалуу болот. ооз-2 же кат түрүндөгү кеңеш берүү бирдей эле эрежеге ээ. Тактап айтканда, кат түрүндө келип түшкөн кайрылууну анализдеп чыгуу. Нормативдик база менен таанышып, ага окшош кейстерди карап, керек болсо тийиштүү мекеме адистеринен кеңеш алыңыз.
Маселени чечүү жолдорун көрсөтүп, кеңешиңизди түшүнүктүү кылып кат түрүндө даярдаңыз. Бирок бардык эле кат түрүндө келген кайрылуулар карала бербейт. Мисалга, бирөөнү басмырлаган, сөгүнгөн, лексикалык нормативке туура келбеген кайрылуулар, улуттар аралык диний карама-каршылыкты козуткан мазмундагы каттар, кайрылган адамдын жеке байланыш маалыматы жок болгон учурда. Электрондук кайрылууларга кат түрүндөгүдөй эле өңүттө кеңеш берилет. Бардык электрондук жана кат түрүндөгү жарандардын кайрылууларынын көчүрмөсү аймактык юстиция башкармалыгынын архивине сактоого берилиши керек. Юстиция министрлигине караштуу акысыз юридикалык жардам көрсөтүү боюнча кеңеш берүү борборлорунун жардамы менен өлкө жарандары өз көйгөйлөрүн укуктук талаада чече алышат. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамды жүзөгө ашыруу менен адамдардын укуктук аң сезимин өнүктүрүп, мамлекетке мыйзам үстөмдүгүн орнотуу менен өлкөнүн гүлдөп өсүшүнө салым кошо алабыз.